Бактылуулуктун белгиси арбаун, төртөө. Арбаун мина саада дейт. Кимде 4 нерсе болсо ал бактылуу адам. Биринчиси Әл-мар'ату салихату, тақва аял. Kimге тақва аял туш болгон болсо, тақва эне туш болгон, энеси бар болгон болсо, тақва кыздары бар болгон болсо Кудайдын бергени. Биринчиси. Экинчиси әл-масканул васи', genel үй. Genel үй. Үчүнчүсү әл-жарус салих, тақва кошуна. Кемчилигиңиз болсо, билмексен болуп калат, көрмөксен болуп калат, ай кошуна ыңгайсыз болуп калды, жана мындай болуп калды десе, сиз эмне эткенсиз, эмнени айтып атасың кошуна? Түшүнгөн жокмун деп, кайра суроону берип туруп, ага башка эле суроону берип, жана теманы жаап салат экенсиз. Анан кылтыйып, эми кошуна пендечиликте боло берет да, деп. Кейшейип, аны билип алган киши болуп турганын кереги жок да. Билмексен болуп кеткенсиз. А кошуна кандай анан? Жана кечегени көрүп калып, жаман ыңгайсыз болуп атам. Эмнени айтып атасың? Түшүнгөн жокмун. Деп туруп анан айтып баштаганда эле шарт суроону берип, басат, тиги эмне болду деп туруп теманы буруп жибериш керек экен. Аны жана кошуна билбей калып деп ойлоп кала берсин. Ошондо кошуна эмне болот? Сиз менен жолукканда дайыма ыңгайлуу болот. Ушунун баардыгы биздин ата-бабада, салтыбызда бар нерсе. Анан төртүнчүсү әл-маркабул хани, ылдам уна дептир, улоо. Аяк улоо деп коет го, ылдам жүргөн. Тыкан. Ошондой атыңыз болсо, бул керемет экен. Себеби Канзы Такаев деген китепте келет. Мамлекет душманы боло турган коркунучтуу элдерге жылкы баласы минилбесин деген. Канзы Такаев деген Ханафи фик китептер, төртөө болсо өзөк китептер. Ошонун бирөөсү Канзы Такаев, тактыктардын гени деген китеп. Ошол китепте келет. Мамлекет келечекте мамлекеттин урап калышына, талкаланышына себеп боло турган коомго жылкы баласын мингизбей керек деген. Анткени жылкынын үстүндө чоңойгон бала эр жүрөк, кең бейин, жанагындай чукулама майда болбойт экен. Ала барман шабылдаган балдар болуп чоңойт экен. Атты эптеп мине албаган, жашоосунда эптеп минип жүрө албайт экен да. Койду бага албаган адам элди бага албайт экен. Ошон үчүн ар бир пайгамбар сөзсүз түрдө койчулук кесипти бир силе аркалап өткөн утпайбы? Мына ушу бактылуулук белгисин экен, төртөө кайталайбыз. Биринчиси мыкты аял, экинчиси генел үй, үчүнчүсү жакшы кошуна, төртүнчүсү мыкты уна. Эми тескерисинче бактысыздыктын белгиси да төртөө дейт. Ушунун эле тескериси. Начар ажаан аял. Экинчиси таар үй, бир эле бөлмө болушу мүмкүн. Эч шарт жок да кыскасы. Анан үчүнчүсү жаман кошуна, анан төртүнчүсү начар улоо. Кашаң 5-6 жолу камчыласаң да кичине соқ-соқтап коет. Акырын жүрө берет. Кылдыр. Мына ошол дагы бактысыздыктын белгиси дейт. Бул хадисти Саад ибн Аби Ваккас радияллаху анху риваят кылган хадисин сахихун бекемделген хадис, достоверный хадис болду. Божомол хадис эмес болду.